çok düşkünдөй özөгөртөп кайгыңда, чоң жоготуу акындардын айылында, күйүтү жок аркы дүйнөң чын болсо, күтүп алар Медин Райхан Байдылда. Акын Кыялбек Урманбетов булырын жолоочу Рыспаев менен коштошууга арнап атайын чыгарган. Аны сатирикти акыркы сапарга узатуу зыйнатында көпчүлүктүн алдында окуп берди. Коштошуу зыйнаты Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өттү. Ага министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары, маданият, адабият жана искусство өкүлдөрү, маркумдун жакын санаалаштары жана айылдаштары катышты. Жолоочу Рыспаев Ысык Көл облусундагы Түп районунун Жылуу Булак айылында 49-жылы 25 июнда болгон. Орто мектепти аяктагандан кийин Фрунзе шаарындагы Ленин атындагы машина куруу заводунда жумушчу болуп иштөө менен бирге 74-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинен сырттан окуп бүтүргөн. Улут сыймыгы чыган сатирик жана эл акыны жолоочу Рыспаевдин жаркын элеси жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Мамлекет жетекчилиги, министрлер кабинети жана президенттин администрациясынын атынан үй бүлөсүнө, жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Жолоочу Рыспаевдин чыгармачылыкка болгон кызыгуусу бала кезинен эле башталган. Колуна калем алып, ар кыл жанрдагы сатираларды жаратып баштаган. Юморчунун болушуга кийин ыр жазып калуусуна себеп болгон. Ал эми анын чырмок, коңгуро, ойшундук, оозуңа таш, ап чыхы чүчүңүз, сары түкөндүү сатиралар, аарынын уусу ачуу, балы таттуу жана башка жыйнактары кыргыз адабиятынын көөнөргөс сөз казынасына толукталды. Эл сүйүп уккан жар сулууларга суктанууга акын бар обондурлардын сөзү дал ушул жолоочу Рыспаевке таандык. Минип алып ойлорумдун түркүнүн миңге айланып бир түрүм эки көзүм чычаладай. Сатириктин чыгармачылыктагы эмгек жолу 1957-жылы башталган. Көпчүлүк аны мыскыл жана тамаша теледолбоору жана Кутмандуу болсун күнүңөр радио уктуруусу менен тааныйт. Акын узак жыл Кыргыз телерадио комитетинде иштеп, жогорудагы телекөрсөтүүлөрдөн тышкары Шибеге, бетке айткандын зары жок аттуу берүүлөрдү обого алып чыккан. Эми жолоочу Рыспаев болбай Райхан Шүкүрбеков Байдылда деген биздин эң улуу акындар, сатириктер, юмористтер болгондо, ошонун жолун жолдогон улуу адам болгондо, бул турган жерден ыр чыгарчу. Адамды карап туруп, көрүп туруп эле ошо ыр чыгарып койчу. Өтө өткүр эле, эч кимден коркпогон, эч кимден тайманбаган, болгон ичиндеги дүнүйөсүн эшке чыгарган ушундай улуу жазуучу эле. Жолоочу Рыспаев бир катар сатиралык чыгармалардын автору. Анын чыгармалары бир нече ырлар жыйнагы болуп жарык көргөн. Акын чыгармачылык менен бирге жеке жашоону бирдей алып кеткен. Ал 9 бир туугандын улуусу болгондуктан жакындарына ата ордуна ата болуп, аларга каралашып дайыма колдоп келген деп эскерет карындашы. Байкем баарыбызга ата болчу, биздин тобубуз урап турган убак, агам кандай жакшы жактарын эле айтам да. Биз карындаштар катары акыл насатын дайыма айткан, куйкум сөздү, ар бир нерсени акыл айтса дагы ошону сатира менен жеткирчү бизге. Кыздарына жакшы тарбия берди, бир тууган катары инилерине, бизге. Юморчу, филетончу жолоочу Рыспаев 8 жыл мурун инсульт алган. Асылган оору аны акыры алып тынды. 75 жашында көз жумган акындын сөөгү аларча көрсөтөнүнө коюлду. Артында жубайы бир уул 2 кызы калды. Дүйшөн Шаршенбеков, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.